жөнүндө да терең маалымат алдык десек болот. Анан чынында ушул Бурулайдын окуясын уккан сайын дайыма жүрөгүбүздө кандайдыр бир коркунуч, жан дүйнөбүздө кандайдыр бир башаламандык пайда болот да чынындачы. Анткени бул окуяны эстеп көзүңө жаш алып кетесиң келетичи. Анткени биз дагы кызбыз, биз дагы бири бирөөнүн сүймөнчүгүбүз, бири бирөөнүн мындай келечегин кура турчу инсанбыз. Анан биз да ушундай бир окуяга туш болсок, биздин да ушундай окуяга туш болбойт деп эч ким айта албайт да. Ошол себептен баарыбыз бирге аракеттенип, бири бирибизге көмөк көрсөтүп, бири бирибиздин мындай ичибизде катылып жаткан кандайдыр бир сырлар же көйгөйлөр болсо бири бирибизге чечкенге жардам берсек жакшы болот деп ойлойм. Бул жакта Бурулайдын атасы менен да биринчи жолу жолугуп отурам бул онлайн эмеде. Аябай кубанычтамын. Сизге кайрат айтам, себеби ушундай бир кызды тарбиялоо негизинен айтылат да аябай оор түйшүк депчи. Себеби ага тарбия берип ушунча жыл өзүнүн эмгегин көрөм деп өстүрүп, анан жоготуп алыш аябай эле оор ата энеге. Кандай болбосун баары бир ата эне деген өз баласына дайым жакшылык тилеген, анын мындай